Бүгүнкү сабактын темасы улуттар аралык корпорациялар. Тышкы соодагы тоскоолдуктарды жеңүү максатында фирмалар өз продуктларын өндүрүп тышка чет өлкөгө чыгаруудан көрөкчө өзлөрүнүн ишканаларын, филиалдарын тагыраак айтканда бөлөк өлкөлөргө ачканы жеңилирээк болгондугу бизге маалымат. Мына ушул максатта мамлекеттер инвестицияны тартуу максатында чет өлкөлүк инвесторларды же болбосо фирмаларды ачууга өз койнун уруксатын беришет. Бул ошонун негизинде пайда болгон корпорациялар улуттар аралык корпорациялар деп аталат. Улуттар аралык корпорациялар бул ишканалары ар кайсы өлкөлөрдө жайгашкан фирма. Мисалы мындай фирмалар бизге белгилүү: Макдональдс, Америка Кошмо Штатынын тамак аш боюнча тейлөө корпорациясы дүйнө жүзүнүн булуң бурчунун бардыгына өз ишканаларын ачканы маалым. Ошондой эле Toyota, Япониялык корпорация өзүнүн Япониялык корпорация машина чыгаруу боюнча дүйнөдө алдыңкы корпорациялардын бири. Булар дагы өзүнүн ишканаларын чет өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө ишканаларын ачып жатышат. Эмне себептен ушул улуттар аралык корпорациялар ишканаларын өзүнүн продукциясын, даяр продуктуну экспорттоонун ордуна алар ишканаларын ачканы, бөлөк мамлекеттерде ишкана ачуу жеңилге тургандыгын биз азыр чечмелеп карап көрөлү. Бул ишкана ачуу же болбосо фирманын филиалын ачуу чет элдик түздөн түз инвестициялар же капиталды экспорттоо деп аталат экономикада. Капиталды экспорттоодон көп жеңилдик, жакшы жактары болгондугу үчүн ушул чет элдик түздөн түз инвестиция жүрүп жатканы белгилүү. Биз азыр карап көрөлү кандай жеңилдиктер болгонун. Биринчиден, бул инвестицияны ошол корпорациялар өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө курушат. Эмне себептен өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө? Себеби ал жерде ресурстар арзан, айрыкча сырьё, адам ресурсу, эмгек акы төмөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө. Ошондуктан бул ишкана үчүн, корпорация үчүн көп жакшы пайда алууга мүмкүнчүлүк түзөт экен. Бул биринчиден. Жеке эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө эмес, өнүккөн өлкөлөргө да курулат экен. Мисалы мына ушул эле Toyota фирмасы Америка Кошмо Штатына, Европа өлкөлөрүнө кургандыгын бизге маалым. Демек себеби өнүккөн өлкөлөрдө жогорку квалификациядагы кадрлар, жумушчу күчү даяр экен, бар экен аларда. Андан тышкары даярдоого, эгерде өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө болсо, даярдоо үчүн көп чыгымдар кетмек. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө булар даяр болгондуктан жеңил болуп атат. Дагы бир жеңилдиги бул сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Элдин кирешеси жогору сатып алуу мүмкүнчүлүгү болгондуктан өнүккөн өлкөлөргө дагы ушул капиталды экспорттоо жүргүзүлөт экен. Кийинкиси рынокко кирүү. Ушул региондун, мейли Европа болобу, мейли Азия өлкөлөрүндө, түштүк чыгыш Азия болобу, мына ушул борбордук Азияга кирүү, рынокко кирүү максатында бул инвестициялоо жүрөт экен. Рынокко киргенде транспорттук чыгымдарды азайтылат экен. Эгерде продуктуну, даяр продуктуну эле өндүрүп, өз өлкөсүндө эле өзүнүн фирмасы экспорттаганда транспорттук чыгымдар абдан жогору болоору жөнүндө биз сөз кылганбыз.
Андан тышкары эгерде тезирээк бузулуп кетүүчү продуктылар болсо, бул дагы фирма үчүн көп чыгымдарды алып келет. Кийинкиси протекционисттик саясат же болбосо протекционисттик тоскоолдуктардан кутулуу максатында. Протекционисттик тоскоолдуктар бул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында квота, тарифтер, бажы тарифтер, импорттук салыктары, бул дагы абдан көп чыгымдарды алып келет ошол фирма үчүн. Мына ушуларды жеңилдетүү максатында ишканасын ошол өлкөгө ачканы, рынокко киргени болуп саналат. Кийинки дагы бир себептеринин бири салыктарды жеңилдетүү. Салыктардан кутулуу максатында көп өлкөлөр ушул инвестицияны тартуу максатында салыктардан бошотуп же болбосо салыктардан көп жеңилдиктерди түзөт экен. Мына ушул максаттарда ишканалар, корпорациялар өзүнүн ишканаларын бөлөк чет өлкөлөргө курат экен. Мына Кыргызстанда да ушундай чет өлкөлүк инвестициялар, бул Кумтөр, биз билебиз. Канадалык компания өзүнүн ишканасынын алтын иштетүү комбинатын Кыргызстанга ачып атат. Мында дагы ушул көп тоскоолдуктарды жеңүү максатында жүргүзүлгөн иш-аракеттер. Ошондой эле Швейцариянын сүт комбинатын ачкандыгы, ушул сыяктуулар. Эми ушул чет элдик түздөн түз инвестициянын ошол мамлекет үчүн, ал чет өлкөгө ачып атат да ишканасын, ошол мамлекет үчүн, мисалы же болбосо Кумтөрдүн биздин Кыргызстан үчүн жакшы жактары да бар, анан терс жактары да бар. Ошол жакшы жактары көбүрөөк болгондугу үчүн мамлекет уруксат берип, ишканаларын ачканга тартып атышат чет элдик инвестицияларды. Бул биринчи эң негизги мамлекет үчүн жумушчу ордун берип атат. Жумушсуздук менен күрөшүүгө мамлекетке жардам берип атат. Жумушчу орду, жумушсуздук жоюлуп атат. Экинчи эң негизги бул дагы эмгек акы алып атышат. Жумуш менен камсыз болуп, эмгек акы алып, киреше кирип атат. Ар бир ошол иштеген үй бүлөгө киреше. Демек бул мамлекеттин кирешеси дагы ичкидин продукты өсүп атат. Үчүнчүдөн атаандаштык болгондо товардын сапаты, товардын баасы, баа түшөт, сапаты жогору болот. Төртүнчүдөн салык төлөп атат, ал ишкана салык төлөнүп атат. Салык төлөнсө мамлекеттин ички дүң продуктусу киреше, бюджет көбөйүп атат. Ички дүң продукт ИДП өсөт. Бешинчиден ошол мамлекет үчүн керек болгон товарлар, тейлөөлөр өндүрүлүп атат. Мына ушул көптөгөн жакшы жактары болгондугу үчүн мамлекет ишканаларын ачууга, чет элдик инвестицияларды кулачын жайып тосуп алганы, киргизип атканы мына ушул. Ал эми терс жактары да бар. Бул сөзсүз түрдө терс жактары болот экен. Бул биринчиден терс жактары ата мекендик өндүрүүчүлөрдү басып салып атат. Атаандаштыкка туруштук бере албай, банкрот болуп, товарлары өтпөй, жабылып калган ишканалар мындан көп.
Ошондой эле мисалы мына Сүт булак, Швейцариянын түптөгү Сүт булак комбинатынын ачылышы бөлөк түптөгү, жетөгүздөгү караколдогулардыкын атаандаштыктан бир аз да болсо аларга таасирин тийгизбей койгон жок. Мына ошондой эле кийинкиси экологиялык жактан абдан чоң, экологиялык жактан зыян болуп саналат, зыян келтирет экен. Мына кумтөрдүн зыянын келтирип жатканын биз көрүп атабыз. Мына ушул улуттар аралык корпорациялар эмне максат менен ачылып аткандыгын жана алардын жакшы ошол мамлекет үчүн жана терс жактары боюнча биз бүгүн токтолдук.